Assalamu alaikum. Бұл трактор, мини трактор. Бұл арқанқы мосы. Hazır біз баллонды шығарып, қысқартылған жерлерін бұл қадимкіле мос, бұл Жигулинікі. Жигулинің арқанқы мосы. Бұл жақтарынан барабан, тормоз бардығын чечіп алып, өзүнле калтырдык полос менен. Ушул жерден кесилип, кайра сварка болгон. Мына ичкери жагынан полосту ушундай кылып сваркалаганбыз. Мына кыскартып бул узун болчу эле, өзүнүн мост менен бирдей болуп, мосту да кыскартканбыз. Мына азыр ушул полостун ичкери жагы мына. Бұл мини трактордың кесілгені себебі бұл қысқа бақсаққа кіргенде ошондой эле өтө майда иштер жасаганга жарай берет. Кичине огородторго мына арткы моз эки жеринен, мына ал жерден бул кесилип, ичиндеги полостагы кесилип, кайра сварка болуп ширетилип вартетилген. Азыр ушул полосту тегиздеп кыскартып кайра ордуна салдык. Сальниктери бар, подшипниктери жакшы. Мына ушундай полос. Мына рамага отургузулган. Бул жагы кардан менен коробкага кетет. Азыр биздин ушул трактордун, кичине трактордун иши аяктап орто ченине барып калганы. Аякташына Кудай бурса аз эле калды. Bir sıra жүргүзүп, иштетип, айдап көрдүк, жакшы. Кудай буйруса огородко, кыска иштерге жарап калат. Мостун кардан кайлешкен жагы аз-маз көтөрүлгөн. Бул жактан дагы кардандар келгенди кыскартып, мына ушундай прямой эле кылып, бири-бирине кирставиналарды улаганбыз. Негизинен ушул полосту эки жагын тең кыскартып, кичине этип жасаганбыз.
Мына ушундай. Бул жагы дагы, нар жагы дагы, эки жагы бирдей. Азыр чыгарып сальниктерин салабыз. İyi болду. Катырып кайра ошол бойдон тракторубузду жүргүзөбүз, Кудай буйрса. Полосту кескенде мынау сырткы мосттон канча кесилген болсо, ошончо кесилип алынат. Азыр биз ошол ортосунан кесип алдык. Бул жак башынан дагы эмес, бул жак башынан эмес, ортосунан кесип алдык. Ошол ортосунан алынгандан кийин экөөнү түздөп туруп арт эткен аракет кылдык. Мына ушул арткы мост трансмиссия жактары.